Казакстан менен Орусия ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү өсөт. Жакынкы арада тарапташтар ичара соода саты көрсөткүчүн $20 миллиард жеткирүүнү көздөп жатышат. Серепчилердин пикиринде бул максатка жетүү үчүн өз ара экономикалык иш-аракеттин жакшы динамикасы мүмкүнчүлүк берет. 2017 жылы соода көлөмү болжол менен 3 эсеге өсүп $17,5 миллиард жеткен. Быйылкы жылы бул көрсөткүчтү көбөйтүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралууда. Бүгүнкү күндө ар кандай тармактарда 50дөн ашуун инвестициялык долбоор жана 6000 биргелешкен ишкана жигердүү иштеп жатат. Ушундай жагдайларда Казакстанда КАМАЗ Орусиялык автоунаа корпорациясынын 27 өкүлчүлүгү иштейт. Зенит Орал кеме жасоо заводу жана Зеленодольск шериктештеринин ортосунда биргелешкен өндүрүш көздөлүүдө. Ал эми Алматы аба кемелерин оңдоп түзөө заводу Казань аба унаа компаниясы менен биргеликте жаңы Ансат тик учагынын курулушун жүргүзөт. Татар Республикасы менен кызматташтык да жигердүү түрдө өнүгүп келе жатат. Нам надо более глубже интегрироваться в области нефтехимии. Вы являетесь очень сырьевым. Казакстандын шикизат фонду арбын. Айрыкча мунай химия тармагында кызматташтыкты күчөтүү керек. Табигый газ өндүрүүгө керектүү курал жабдыктар унаа бөлүктөрүн жеткизе алабыз. Суу аба унааларын биригип чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Биз казакстандык компаниялар менен байланышыбызды бекемдөөгө кызыктарбыз. Имеет не только вертолетами, есть вертолеты Ансат, которые сейчас очень успешно используются в медицинских целях.